Жалабатта архив кызматкерлеринин республикалык спартакиадасы башталды. Ага өлкөнүн бардык облустарынан келген командалар катышып, спорттун волейбол жана футбол түрү боюнча мелдешип жатышат. Команданы бошча Чүй областы болсо чогулттук, бир-эки тренировка кылдык. Архив системасы только архивде эме жумуш эле болбой, мондай эме спартакиадалар объединяет кишилерди кайра жакшы таанып, аябай сонун болуп атат да. Иш-чара архив кызматкерлеринин арасында спортту өнүктүрүү, ден соолукту чыңдоо менен достукту, ынтымакты бекемдөө максатында өткөрүлүп жатат. Кудай кааласа, бул жыл сайын традиция болуп өткөрө турган болду. Быйылкы спартакиадабыз Улуу Ата мекенинин 80 жылдыгына спортту, ден соолукту өнүктүрүү деп биз программа кабыл алып, ошон үчүн спартакиада өткөрүп атабыз. Бизде ошо азыр 7 регион, Бишкек, Ош шаарлары катышып атат. Бардык жерден келишти конокторубуз. Эми бизде профессионалдар эмес, жөнөкөй любительдер, архив службада иштегендердин арасында ынтымакка чакыруу, бири-бири менен достошуп, мамиле кылып. Белдеш эртең жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө кубоктор жана грамоталар тапшырылат. Иш-чараны архив кызматынын Жалабат региондук башкармалыгы, облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы менен биргеликте уюштурган. Бул мелдешти уюштурууга спорт башкармалыгы жакындан көмөк көрсөтүп, маршруттууларды бөлүп бердик. Ошондой эле биргеликте архив кызматы менен жоболорду түзүп, биргеликте иш алып барабыз. Өткөн жылы республикалык спартакиада Нарында өткөрүлгөн. Ал эми кийинки жылы архив кызматынын 100 жылдыгына карата мелдешти Ысык көлдө өткөрүү пландалып жатканы кабарланды. Акылай Карабаева, регион.